Так, саламатсыздар ма қыздар? Инговирин деген болды сілерде? Жоқ. Жоқ па? Арбидол бар ба? Арбидол да жоқ. Арбидол жоқ па? Қаншадан саттыңдар? Арбидол бізде көптен бері жоқ. Кезде раствор бар ба? Дозировкасы. Қаншадан? Дозировкаларын айтсаңыздар. 100-лік. 19 сом. Так. Инговирин. Инговирин жоқ. Жоқ па? Арбидол деген бар ба? Арбидол бар. Қаншадан сатылды шулар? 710. 710-дан. 75 миллиграммов 100 таблетка за 275 сом. Ece, sizdeki kaç oldu? 210. Ben төлеп koyayım sizge. Hesap etsen. Жақсы. Мен бересіз. Как раз пенсияға. Саламатсыз ба? Байке жүреріңіз бер жаққа елдерді. Olsun. Ece'ninkini al bak, bundan alınız. Саламатсыз. Kızlar. Ben ayıp göreyim sizler, bağısını ayıp dursanızlar da. Şöyle söyleyeyim. Levafloxacin var mı? Левофлоксацин, қосымша таблетки, растворы. Раствор. Олар var mı? Арғандай түрлері бар, разные производители, разные цены. Именно левофлоксацин Россия жоқ. Россия жоқ па? Да. Қалғандары қаншадан? Ма ұрыш көріп қойсы болса? 400-дан бастап 550-ге шейін. Дозы все одинаковые. Азитромицин. Азитромицин болса Россия 58. Так, Кыргызстан тоже 60 сом. И анан 200-дөн өйдө кетет калганы. 200'den öde getir. 200-дөн 300-лүгү бар, 400-лүгү бар, 500-лүгү бар. 400'ge çeyin ha, 500'ge çeyin. 500-ге чейин даже. Bugünkü günde Ece, bir soru hocam. Barbacık var mı? Бабочка жоқ болот азыр. Левофлоксацин бар келеріңіз. Капельница 440 сом. Niye almadın? Geçeli 340 almadın mı? 340'lık, bizde 340 вообще жоқ. Niye bana mı götür odasına? Так, айтырыңыздар. Bir tatlıklar götür odada, oşonu жазып var. 3 есе götürüp saldı bana. az oşan bit kontrolde oturuz. Kızlar, bugünkü günde самый gerekli darilardan qaysilari alып atат? Азыр левофлоксацин, азитромицин. Pnevmoniyaga qarshi. Пневмонияға левофлоксацин, аябай көп кеткен, спрос көп. Азитромицин, противовирусныйдан эргоферон, инговирон, арбидолга аябай спрос. Барын бердиңиз, арбидол келбей атат, а? Арбидол келбей жатат. Антисептик қойылған жоқ кировашка? Кассаларда тұрған болчу. Как эргоферон? Эргоферон, ха? Эргоферон 370 ке. Анаферон. Анаферон взрослый 300 сомдон, детский болса 250 сомдон. 300. Парацетамол? Парацетамол детский 4 сомдон, взрослый болса Здравствуйте, камера алыңыздар. 8 сом. Қыздар, мен жоғарғы кеңестің төрағасы болам, Дастан Арсенбекович. Қазір аптекалардың бәрін қыдырып жүремін. Себебін білесіздер, бүгінгі күндерде елден көп арғанда қайрылар түсіп жатады, бағалар бойынша. Ошол үчүн мен бир сураныш сиздерден. Албетте силер сатуучу болуш дейсиңер. Бирок ушунун аптеканын ээлерине жеткирип койгула. Бүгүнкү кырдаалды пайдаланып, ушу бааны көтөрүп, элден бир
пайда табабыз дегенден алыс болса экен. Мурунку сатып жүргөн баа менен саткыла, же болбосо колдон келсе дагы арзандатсын. Эми бул күндөр өтөт. Анан элдин атынан ушу пайда табалы, бүгүнкү күндө жыргап кетебиз дегенден алыс болсун да. Сураныч бүгүнкү кырдаалда бүт жалпы эл мамлекет күрөшүп атат. Бири-бирибизге жардам берип атабыз. Обсервацияларды ачып атабыз. Колдон келишинче мынакей волонтерлор колдон келишинче ушул патриот жигиттер жардам берип атат. Анан силер ушул мүмкүнчүлүк пайдаланып аптекалар биздин колубузга түштүңөр деп дарыны каалагандай бааны коюп 2 эселеп 3 эселеп саткандан алыс болгула. Эми сураныч колдон келсе арзандатып элге жакшы шарт түзүп берип ушулар ыраазы болуп кеткенде бааны кармап берсеңер, эң азыркы түйшүк силерге келип тийип атат да. Анан кайрылуулар көп болуп кетти. Менин дарегиме төрөгө атары бааны контролду берсеңиз, тийиштүү органдар жүрүп атат. Мен азыр 10 деген аптекаларды баарын кыдырдым. Азыр отуруп биз анализ жасайбыз. Кайсы аптека, кайсы фирмалар, фармацевтик фирмалардын баалары кандай болуп атат. Эгер кымбат, ушу элдин эсебинен байыбыз деген аптекалар же фармацевттер болсо, аларга биз чара көрөбүз. Ошол үчүн мен өзүм кайрылып атайын айтып жүрөм да. Элге жардам бериңиздер. Бүгүнкү күндө өтөт. Баардыгы жапа тырмакта болсок жеңебиз бул ылда. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Здравствуйте. Сиз айтып атасыз да, Жумалиев мен айтып чыккандан кийин мага бир кандайдыр бир мунасага келели деп адамдарды жөнөтүп атты деп жана конкреттүү сизге эмне сунуштарды берип атты? Конкретно Жаркынбек деген бала келди. Өзүндө иштептир мурун. Жаркынбек менен мен бала кезден дос элем. Анан ошону жибериптир. Только сыймык унчукпай эле койсунчу, сотко да бербейм, миллион сомдорду дагы эме ис кылбайм, иш козготпойм деген. Эчтеке кылбайм, сыймык өсүшсүнчү деген, кыскасы айтканда, мындай унчукпай калсынчы деген. Эмне десе айтсынчы деген. Мен дальше уккан жокмун. Жумалиев миллиардер болсо дагы бетине сен уурусуң, сен коррупционерсиң, сенин бүт ушул коррупцияны айынан гана байыгансың деп дагы айтабыз.